Ассаламу алейкум, урматтуу Президент Кыргызбай YouTube каналынын каталоочулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан, дегеле Россия өлкөсүнөн көрүп жаткан менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Биз сиздер менен айтылуу эл оозундагы кыргыздардын дүкөндөрүнүн арасынан эң чоңу Азиамикстен амандашып турабыз. Бир туугандар, билесиздер, Азиамикс Новый Черемушкинода водный стадиондо жайгашкан, 2 филиалы бар. Буйруса бир туугандар 10 000 сомдук соода кылып, бир туугандар мына ушул турган сакал алгыч бритваларды, наушниктерди бекер белек катары алып кетсеңиздер болот. Бул жерде водный стадиондо 40 штук ушундай подарка, Новый Черемушкино 40 штук ушундай подаркалар турат. Кечеги роликте биз Новый Черемушкинодан силерге маалымат бергенбиз. Мен кечеги видеонун комментария коюп койгонмун. Водный стадиондо болсо метродон 1 мүнөттүк жөө жол, нарактан деле 1 мүнөттүк жөө жол, метронун жанына ушундай кылып ачылган. Алсуу Рустамова эжекебиз менен тамаша катарына ролик тарттык элек. Аябай көп резонанс жаратып, ар нерселерди агалар жазыптыр. Азыр алып кетем, турмушка чыгасыңбы, 100 000 сом соода кылам, номериң бересиңби, жана башка көп маселелер жазылыптыр. Буйруса мына эжекебиз дагы бүгүн биз менен ролик тартылмакчы, роликте сүйлөп берет өзү. Ошолор боюнча кыскача суроолорду беремин. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. 10-дон 10го чейин иштейт мына магазиндер. Анан весь Россия боюнча доставкалар бар. Чалып байлансаңыздар болот. Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Давление болбой элесизби? Кечеги комментариялардан ошолордон сөз баштап, эл менен амандашып, бүгүн мындай тамашалуу ролик тарталык бүгүн дагы. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, Москва жергесинде жүргөн ар бир кыргыз калкым, салам алейкум. Новый Черемушки метродо дагы Азия Микс деген магазин бар. Ошол магазинден биз сайын эме көз тамашалуу эле видео тартканбыз, но ал жактан өзүм деле күткөн эмесмин. Аябай көп комментарий. 18 жашар кызы бар, 100 000 товар алам мага тий. Ну, эмне болсо дагы ар бир кыздын багын берсин дейт. Кудайым буйруп насип кылса, ар бир кызга бага ачылсын. Анда эмесе мен сиздер менен бүгүн дагы водный стадиондо метродон 1 минутталык жолдо Гавань торговый центринде жайгашкан Азия Микс. Анда мен сиздер үчүн айтып кетейин, ошол футболкаларды бул эч кандай смешный цены эмес, себеби бул жерде чистый хлопок, синтетика жок эч кандай. 100% натуральный хлопок. Даже бул жакта өзүнүн немелери бар, вот жазылып турат составтарычы тканьдын. Бул футболкалардын түрү 300дөн ашык түрү бар. Мурунку эмеде айтып кеткендей эле. Ошондой эле вот шим, кофта, рубашкалар сиздер үчүн ар кандай түрлөрү аябай көп бул жерде. Куртка мырзалар үчүн мондай сонун болгон рубашкалар бар, джинсовка сыяктуу болгон. Булардын да качествосу аябай жакшы. Кийимдерди көпчүлүгүн вот комментарийден жазыптырсыздар. Каяктан келген, Кыргызстанданбы же кайсыл жактан алдырып атасыздар деп. Бул жактын баары чисто фабричный Китай. Это Гуанчжэ. Ал жактан вот өзүбүз атайы заказ берип тиктиребиз бул футболкаларды. Ткань аябай натуральный, 100% хлопок. Дагы бир жолу айтып кетейин. Бул футболкалардын бардыгы анан эмнеге баасын айтпайсың депсиздер, сиздер үчүн баасы 990 рубльдан башталат. Анда эмесе дагы кеттик. Футболка, рубашкалар аябай жеңил, желпи. Жай келатат, ысыбайсыздар, тердебейсиздер. Аябай жеңил, салкын кармаган, сонун материалдан тегилген рубашкалар. Рубашкаларда түрү бар, 200дөн ашык түрү бар. Тоже рубашкалардын бир 10% түрү эле Турция десем болот, калган баары фабричный. Футболка азыркы жаштарга аябай ар кандай түрүнөн. Бул футболкаларды, кстати, айтып кетейин. Эмесине могу жагына, например, көп футболкаларга азыр сүрөт чаптаттырып же атын жаздыргандар болот. Ошондойго жарайт. Бул тканьды именно ошо бирдемке сүрөтүңүздү чаптатып же өзүңүздүн атыңызды жаздырам десеңиз, тоже болот. Биздин магазинде аябай көптөгөн сапаттуу кийимдер көп. Жакында эле вот мокасиналар келишти. Жапжаңы, азыркы мырзалар сиздер үчүн жазгы, жайгы дегендей, себеби мырзалар баарыңыздар өзүңүздөр билгендей эле тапочка, босоножка кийбейсиздер. Себеби мырзалар үчүн ушундай сонун болгон мокасина кожаный и могусу тряпочный. Бул эме кылбайт, баарынан да суу өткөзбөйт. Бул атайы ушундай ткань. Бул жерде суу өткөзбөйт. Жамгырда да кийип жүрөрсөңүздөр болот. Ыңгайлуу.
мырзалар үчүн бул жакта шымдар жана вот сумка, барсеткалар, рюкзак тоже түрүнөн бар. Бардыгы 700 рубльдан башталат. 700. Шымдардын деле түрлөрү аябай көп экен могул жакта да. Рубашка дейбизби, кийимдин түрлөрү аябай көп экен. Мынакей кийимдин түрлөрү аябай көп. Мына шымдын эле дегенде бир 300-400дөй эле жанагы түрү бар. Классики дейсиздер, спортивныйби, жынсовка шымдар дейсизби, жынсылар полный бар туугандар. Жеке-өзү колдон келишинче маалымат берүүгө аракет кылабыз. Ооба, маалыматты беребиз. Азыркы жазга жамгыр жааганда жеңил-желпи кийим менен кийгени сонун болгон курткалар. Классический шым менен спортивный шым, рубашка, футболка, туфли же кроссовка менен да кийип кетсе болот. Ар кандай расцветкалары бар. Булардын дагы өзүңүздөр көрүп жаткандай эле ар бир размерлери дагы бар. Чоң, аябай чоңмун деген байкелер үчүн, аябай арыкмын деген инилер, жигиттер үчүн, сиздер үчүн дагы ар кандай түрүнөн бар. Эч качан ойлонбой келип алып кетсеңиздер болот. Азия Микс магазини мырзалар үчүн. Биздин мырзалар үчүн аябай сонун кофточкалар. Бул деген футболка и рубашка. Мындайча айтканда 2 в 1. Футболка катары да кийсе болот, и рубашка катары да. Мырзалар үчүн бул жакта аябай көптөгөн кийимдер, выбор аябай чоң. Мырзалар бул жакка келсеңиздер, башыңыздан аягыңызга чейин кийинип кетсеңиздер болот. Сарпай кылып кетсе болот. Сарпай кылып жана мен айткандай эле мага жаккан кийимдерди сөзсүз кийип сиз өзүңүз жаккан кийимдерди эле айта бериң эле. Өзүмө жаккандырды, өзүмө жаккан. Ошол жакшы кетип атат. Сразу кетти. Мага ушундай ак футболка кийген, жана кара шым кийген, анан үстүнөн узун кара кардиган кийген жигиттер жагат. Жигиттер ошол үчүн ушул магазинден сөзсүз алып кетиңиздер. Футболка. Буну дагы сөзсүз түрдө ак кроссовка кийиш керек жигиттер. Кепка кийген жигиттер жакпайт. Сразу айтайын. Кепка кийген жигиттерди жактырбайм. Билбейм эмнегедир. Кепка аябай жарашат баарына сонун, бирок мага жакпайт. Жигиттер мырзалар бирок сатып алса болор жаккандар деген. Кепкалар 700 рубльдан башталат. Буларда хлопок, ХБ, бүт баары сонун. Келип сөзсүз кийип кетиңиздер. Баягы эле Новый Черемушки метродогу магазинден сиздерге айтып кеткен эле жука, жеңил, салкын, аябай спортивный шымдар. Футболго, машинада таксовать этип жүргөндө, же дагы башка кылып жүргөндө, еще вот жамгыр жааганда двойкалар асты үстү менен. Булардын да ар кандай расцветкалары бар, түрлөрү, бүт баарынын размерлери. Каалаган размериңизде сиз чоңсузбу, кичинекейсизби, баары бир келсеңиз сиздин размериңизди точно табасыз. Мырзалар үчүн бул жакта бут кийимдердин түрү бар. Мокасины, туфли, кроссовки, ар кандай. На любой вкус. Калганын келип алып кетсеңиздер болот. Бул жерден да өзүмө жакканын айтайын. Вау. Мага ушундай кроссовка кийген мырзалар жагат. Мага жаккан мырза, 100 миңдик товар алам деген мырза ушуну сөзсүз алып кетиңиз. Анан ойлонуп көрөм го. Анан могу өзгөчө мындай жакшы элдер алат деп айтты да. Баасыны 5000 нарак берага деп айтты. Чындыгында ушуну баса мындай көргөзүз деди да, ма чындыгындачы мына. Бир байкаңыздар. Аябай жакшы ушундай кроссовка экен. Насикстин көп түрлөрү бар. Туугандар, өзүңүздөр баа бериңиздер. Түрлөрү көп. Кроссовкалар чистый кожа 3000 рубльдан жогору. Каалаган түрүн, каалаган өзүңүзгө жаккан размерлери менен алып кетсеңиздер болот. Сиздер үчүн баягы эле двойкалар тоже түрүнөн бар. Булар 150-200дөн ашык түрлөрү бар спортивныйлардын. Жана көрсөтүп келген жагыбыз классика болчу, а бул жак спортивканын мекени. Мырзалар, жаз келатат, жай келатат, точнее, жаз келди, жай келатат. Сиздер үчүн мындай болгон сонун шорта. Азыр кийип алып, жеңил-желпи жүргөнгө шортанда түрүнөн бар, размерлери бар. Буларда ХБ ысытпайт, тердетпейт. Джинсы, курткалар, баягы эле куртка, бул курткалар бизде спортивный катары кетет, и классика катарда кийилсе болот. Себеби достойный. Качествосы аябай жакшы.
Мырзалар үчүн баягы эле айтып кеткендей барсетка, ак кроссовка, анан кийин кардиган, ак футболка, черный шим дегендей эле ушундай барсеткасы бар болсо дагы жагат. Барсеткалар 1000 рубльдан өйдө. Каалаганыңыздын түрүнөн алып кетсеңиздер болот. Мырзалар үчүн джинсы шымдар, размерлери, түрлөрү ар кандай. Келип кийип көрүп өзүңүзгө жакканын алып кетсеңиздер болот. Вот көңүл бурсаңыздар болот. Түрлөрүнөн бар. Ремень менен же мондай резиновый эмес менен дагы белиндечи. Бүт баары. Безрукавкалар. Мырзалар үчүн бул жерде кийимдин мекени десем болот. Мырзалар үчүн безрукавканын дагы түрүнөн бар. Безрукавкалар бизде 100дөн ашык түрү бар. Размерлери эң кичүүсүнөн эң чоңуна чейин. Ал деген детский эмес, но детскийден чоңураак. Ошо. Кепка, безрукавка вот тоже. Бирөөгө комментарийде окусам, вот деп аябай күлгөн экен. Вот сиз үчүн, вот. Көрүп коюңуз, вот. Ар бир адамда өзүнө привычный сөзү болот дегендей, менин привычный сөзүм, коронный сөзүм вот деген сөз экен да. Мен аны ушул экөөбүздүн тамаша түрдөгү видеодон байкадым. Барсетканын мындай түрлөрү бар. Однотонный эле эмес, вот жазуусу менен да. Булардын ар кандай цветтери, расцветкалары бар. Размерлери да кичинекей, чоңураак, ар кандай. Чындыгында выбор аябай көп. Выбор аябай чоң. Мырзалар үчүн баягы эле футболкалар 300дөн ашык түрү бар дегендей, көрдүңүздөрбү, эшерге прям батпай калган. Мырзалар ушул футболканы кийген жагат. Биздин видеобуз өзү башынан ушу мондай кийим кийген жигит жагат деп ошо аягына чейин барат окшойбуз. Эмнегедир ак, анан кара цветти мен аябай жакшы көрөм. Негедир. Мырзалар үчүн дагы бул жерде спорт залга барган, ар дайым ошо жолдо көп жүргөн жигиттер мырзаларыбыз көп. Ошол сиздер үчүн вот мондогон сумкалар түрүнөн бар. Булар 3000ден өйдө турат бардыгы. Духилер булар Дубайдан келген. Ар кандай жыттары дагы ар кандай. Любой түсүн эметсе болот да, өзүнүн вкусун тапса. Да, өзүнүн вкусундагы жытты тапса болот. Ошол эле вот кожаный еще курткалар. Кожаный куртканын да размерлери бар, расцветкалары бар түрүнөн. Өзүңүз көрүп тургандай. Биздин мырзалар үчүн бул магазин мырзалардын мекени десем болот. Себеби бизде ремендер түрүнөн. Баягы эле мен айткам. Ой, бул башкача экен, бирок бул да мага жакты. Сонун экен. Ремендер жигиттер 700 рубльдан башталат. 700 рубльдан башталат. Чамадандар өзүңүздөр көрүп тургандай, бул чамадандар 3000ден 7000ге чейин. Даже 3000да 2,5 миңден 7000ге чейин да. Эже, о саатты айтып коелукпу? Сааттарды анаа. Саатты мен жана 1200дөн 1,5 миңге чейин дейт. Ошондойбу? 1200дөн 1,5 миңге чейин ушундай түрдүү, ушундай жарашыктуу сааттарды алып кетсеңиздер болот экен. Жигиттер, өзүңүздөр необычный деген атын. Аябай көбүнө жагат ушундай сааттарчы. Ошо. Вот как раз механический көрүнүп экен да. Өзүнчө эле необычный. Мырзалар, сиздер үчүн сааттар эле эмес, очки. Очки жана мондай набор сиздер үчүн дайындап койдук. Кожаный куртканы вот кийилгенде, кийип турганда кандай көрүнөт дегендер үчүн. Образдар экен, образы. Бут кийим менен. И очкинин түрлөрү бар. Очкилер 400 рубльдан башталат. Аягына чейин. Кааласаңыз 100 миң төлөп деле алсаңыз боло берет баарын. Я не против деп кой. Ошо дагы эмне айтып берейин? Иса, суроң болсо бирдер сени унутуп кеткен болсом айтып берейин. Толук эле айттык окшойт. Могу жерде бир кийимдерди бир көргөзүп койсоңуз бул жерлерден. Сөзсүз. Сөзсүз көрсөтөйүн, баягы эле өзүмө жаккан мен футболкаларды көрсөтөйүн. Бирок бул цвет эмес, мына ак цветтер жагат. Оверсайз деп коет. Оверсайз болгон вот футболкалар, а булар по размерно тоже. Размерлери менен. Футболкадан сырткары экөөбүз Исам рубашкаларды унутуп кеткен турбайбызбы? Мырзалардын эң эле жакшы көргөн рубашкалары. Буларды жууп, жууса деле эчтеке болбойт, кийимге бирдемке төгүлсө да эчтеке болбойт. Ак цвет болгону менен, по-любому бул фабричный. Даже вот өткөндө айтып кеткен эле кофе төгүлсө дагы, жууп койсо, май төгүлсө да обычный айна менен жууганда кетет. Порошок менен элечи.
шымдардын тоже вот классическийлери, ремендери ондай необычный ремень экен. А так жанагы ременден сөзсүз алып ушул шым менен кийиңиздер. Кадап алууга тең. Ооба, кадап алыңыздар. Клеточный рубашки бүт баары бар. Бул клеточный рубашкалардын эң жукасынан эң калыңына чейин. Булар дагы бардыгы рубашкалар, жана мен айтып кеткендей эле футболкалар дагы көп кийимдердин баары 990 рубльдан башталат. Рубашкалар 1,5 миңден башталат. Обувьтар 2000ден дальше башталат. Мына чоңдугуна өзүңүздөр назар салыңыздар. Мына ушундай чоң магазин. Бардык кийимди тапканы болот. Келесиздер, тандап примерочный бар. Бул жактан көргөзбөй калыпбыз. Көп нерсе бар туугандар. Ооба, примерочный условия. Жаш балдар үчүн, азыркы подростокторго сонун болгон мондай сүрөттөрү менен ак футболкалар. Мырзалар, өзүңүздөр көргөндөй эле, сөзсүз алып кетиңиздер, тоже расцветкалары бар. Эжеке, сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Чыгармачылыгыңызда, негизги ушул жолуңузда сиздин номериңизди эми таап албайт болуш керек агаларым. Номерди сизде ошол айтып калдыңыз, ошо соцсеттерден номерлерим бар экен эле, мындай жазгандар дагы болду WhatsApp-ма чейин депчи. WhatsApp-ка чейин жазып, баарынан дагы эң күлкүлүүсү, Алсу, сен эмне тааныбай атасыңбы? Мен силердин магазиңерде постоянный гостмун дейт. Анан күлдүм, мен бул магазинде иштебеймин, бирок бул магазин менин мекендештеримдин, биздин кыргыз элибиздин магазини, ошондуктан келип сүйлөп, реклама кылып сиздерге тааныштырып кеткенине мен абдан кубанычтамын. Мырзалар, сиздер үчүн номеримде бул тамаша гана сөз болчу. Чындыгында айтсам, күйөө издеп жатасың, өзүң реклама, жок, өзүм реклама кылбадым, күйөө издеген жокмун. Чыгармачылыкта адам болгон үчүн көп жерде номер таап алышып, ошо жазгандар болуп атат. Кечиресиздер. Жүрөгүм бош эмес. Ишиңиздерге ийгилик, мекендештер, группа контакттар менен бөлүшүп, мына ушул дүкөнгө келип, кийинип кетсеңиздер болот. Мына бул жанагы айткан наушник, сакал алгычтар, мындан 80 штук бар. Бул жерде 40 штук. Ой Черемушкинада болсо 40 штук. Андыктан мен наркы дүкөндүн адресин мен жазып койдум, комментарий коюп койдум. Метронун жанында бул жердагы видеодо көргөзүп коюн. Ассаламу алейкум. Метро Водный стадион биринчи выходунан чыгып эле оңду караганда мына Гавань деп могу жерде торговый центр турат. Ушунун 3 этажына көтөрүлүп чыгасыздар. Парковкалар боюнча ушул адрестин эле жан башында платный парковкалар бар. Негизи эле мен сиздерге бул жерден Бексамсаны тартып көргөзгөн билесиздер. Ушул зданиянын арагында бекер парковкалар бар. Шлагбаум жок дворлор, ал жакадан койсоңуздар болот. Мекендештер келип кийине бересиздер, оңдон оңго чейин иштейт. Кыргызбай YouTube каналы ар дайым кыргыздардын жетишкендиктерин, ийгиликтерин тартып көргөзүүгө ар дайым аракет кылып турабыз. Андыктан лайк басып, каналдар менен, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.